Мотивация эмнеге керек? Эмне себептен биз мотивациянсыз тура албайбыз да? Ооба, мотивация керек. Мотивация ар бирибизге керек. Ар бир жумуш кылууга керек да. Бирок мотивациянын бир загвоздкасы бар да. Мотивация экиге бөлүнөт да. Самомотивация эшиктен келген мотивация да, сырттан, внешний мотивация. То есть мен сиздерге азыр мотивацияны бир нерсе айтам, анан сиздер о деп анан там мотивация алып кетесиздер. Же болбосо сиз өзүңүздү өзүңүз мотивация кыласыз да. Бул кандай? Экөөнүн айырмасы аябай чоң. Мисалы мен өзүмдү өзүм мотивация кылганды үйрөнүп алганмын да. Анан когда мен өзүмдү өзүм мотивация кылгандан кийин, үйрөнүп алгандан кийин, мага сырттан, внешнийден кимдир бирөөдөн мотивация кылуу, мотивацияны андан суроо, андан күтүү, ага нуждайбыз кереги жок да. Бул кандай учурда? Азыркы видео бул сценарийси жок видео, так что узак болот. Мотивация, внутренний мотивация, внешний мотивация. Внешний мотивация болгондо сиздер кандайдыр бирөөнүн историясын көрүп, бирөөнүн тарыхын көрүп, же болбосо ошол тарыхтан вдохновение алып, мисалы Салымбековдун тарыхынан, Цукербергдин, дагы бир баланын же ушундай да. Самомотивация болгондо бул конкретно өзүңдүн максатың болот, целиң. Ошол целиңди билесиң, канчалык важный экенин, канчалык керек экенин. Андан кийин сен ошол целиң үчүн гана иштейсиң да. То есть сен мына ушул цельге жетем деп койдуң. Ал кандай цель коюш, ал потом кийинки видеодо айтам. Азыр биз ошо именно мотивация дейм. Элементарно. Мисалы сен компанияда иштейсиң, бир компанияда деп кой. Квартира сатасың, риэлторсың. Анан сен иштеп атканда сага мотивация керек да. Мисалы $1000 3-4 үй сатсам $1000 табат экенмин. Демек $1000 мен эмне, не знаю, MacBook алам деп, анан сен ошо MacBook үчүн иштейсиң да, жанын талашып. То есть бул жерде сен конкретный мотивацияң болуп тура. Сенин мотивацияң жок, значит сенин целиң, максатың жок да. Майда болобу, кичинекей болобу, чоң болобу, максатың жок да, значит. Сен когда максатың болгондо, сен өзүң ойгоносуң эртең. Саат 6-да ойгоносуң. Түн таң аткыча уктабайсың, кечинде жатып атканда уктай албайсың. Анткени сенин эстартың, оюңдун баары ошол максатыңда. Мотивациянын жоктугу бул максаттын жоктугу да. Максатың болсо гана, только ошондо гана мотивацияң болот да. Анан бирөөдөн мотивация күтүү бул абдан оор нерсе да, бул аябай зависимость да мотивация. Значит, адамдын мотивация цели жок адамдын ошол. Бирөөнүн цели менен жашайт. Дагы бир эки нерсе бар, максат, цель жөнүндө. Что сен өзүңдүн целиң бирөөнүн цели да. То есть ата-энең айткан цель, же болбосо тиги тууганың айткан цель болуп калат. Же болбосо сен өзүң тапкан цель да, жүрөгүңөн чыккан цель. Мисалы меники жүрөгүмөн чыккан цель, ошон үчүн 2 жыл эмес, кечирим сурайм. 1 жылдан бери даже мен 1 сом таппасам да, ушул цели мен 1 сом алып келбесе дагы, мен ошол цельге жармашып, ошону кылып келе жатам да. Кайталап болбой калам, мындай болбой калам, кайра муну кылып, бир жерден бирөө отказ кылды, ладно, макул, сен отказ кылсаң мейли, анда мунусу менен кыла берейин деп. Көрдүңөрбү? Когда менде өзүмдүн максатым бар. Кимдир туугандарым же бир жактан берилген максат болгондо, мен анда биринчи отказ же болбосо биринчи сложностьтен эле колуп таштасам. Ошон үчүн эң биринчиси өзүңөр максат койгонду үйрөнгүлө. Мотивация кылгандан мурун өзүңөр мотивация кылыш үчүн целиңер туура болот. Ал эми цельди туура коюуну жөнүндө билгиңер келсе, давайте эми 100 лайк деп коелу. Биз үчүн азыр эми менин каналым үчүн эми 100 лайк это вау да. Ошон үчүн бир 100 лайк койгула. 100 лайк коюлгандан кийин ушул видеого мен сиздерге өзүм лично практиковать этип аткан кантип цель тапса болот, который 15 жылга коюлуп турчу цель кантип тапса болот, мен сиздерге айтып берем. Ошондуктан лайк баскыла. Анан эми мен могу колдорум жөнүндө айтып берейинби? Мындай көрүнөт бекен? Жок да. Мен азыр көлдөм. Көлдө сезон, билесиздер. Пляжда мен тату чийип иштейм. Вот ошол.
тату чейип иштеп атам. Эми бул кандай десем, бул мен үчүн жагат. Кайфово да. Тату чейип сүрөт тарткан мага жагат. Кичинекей кезимден бери жагат. Бул хобби катары. Вот ошон үчүн иштеп жатам. Анткени удовольствие, энергия больше аласың. Жыргап иштейсиң, энергия аласың, көлдөн, вот это вдохновение катуу глубоко кирет. Бул аябай жардам берет. И кийинки 1 жыл бойга аябай күчтүү мотивация болот бул дагы. Лайф баскыла. Эч убакта мотивация иштебегиле, мотивациянын основной мотивация дей берсеңер, эсте артыңар мотивация болуп калат. Ошондуктан мен силерге совет, целди жакшы койгула. Өзүңөрдүн цель болсун. Ошондо гана силерде мотивацияңар момундай болот, горящий глаза болот. Эгерде цель жок болсо, анда мотивацияң жок болот. Вот ошол. Ошол эле. Жанагы тияк, бияк анан би деп инфо-цыгандар айтып, ал атпа, иштебейт. Анткени мен 3 жыл бою ошолордун эмеси менен жүрүп. Так что давайте лайк баскыла.